Саламатсыздарбы. Немесе Геошондо программасы. Свердлов райондық соты кечегүнү Азаттык күн алгысынын, Клооп жаштар порталынын жана 24 KG маалымат агенттигинин банк эсептерин камакка алуу чечимин чыгарган. Көптөгөн медиа уюмдар, депутаттар, коомдук ишмерлер жана эксперттер аны сынга алгандыктан Матраимовдор бүгүн сотко кайрылып, эсептерди ачып коюуну суранды жана сот аны аткарды. Матраимовдор үй бүлөсү бул басылмалар менен Азаттыктын журналисти Али Токтокуновду сотко берип, барды болуп 60 миллион сом өндүрүп берүүнү талап кылган. Токтокунов 29 май жана 22 ноябрда 2 иликтөө жарыялап, Матраимовду коррупциялык схемага катышкан деп күнөөлөгөн. Клооп 2 иликтөөгө катышкан, 24 KG болсо, ал 2 иликтөөнү өз сайтына да жарыялаган. Мындан 2 жыл мурда Атамбаев Заноза сайтын сотко бергендей окуя азыр кайталанууда. Анда дагы соттор банк эсептерин гана эмес, журналисттердин үйлөрүн дагы дароо камакка алган. Соттор болсо өйдө жактан келип түшкөн буйрутмаларды ал кезде кынтыксыз аткарган жана сотторду эмгиче ошол эле адамдар иштеп жатат. Ошондуктан азыр сот кандайдыр бир адилеттүү чечим чыгарат деп эч ким ишенбейт. Ал окуяларды көрүп билген Азаттык ошондуктан анын баарын эске алып, Кыргызстандагы бардык маселе үчүн бир адам күнөөлүү деп чыкпаш керек эле. Раим Матраимов албетте коррупцияга катышкан болуш керек, бирок ал жалпы схеманын бир бөлүгү үчүн гана жооптуу болгон. Анын үстүндө башка да бир топ жетекчи отурган, бирок Азаттык өз иликтөөлөрүндө алар тууралуу мун чыкпайт. Андан тышкары биринчи иликтөөсүндө Азаттык бир нече ката кетирген жана башка журналисттер аларды байкап айтканда ошол кемчиликтерди Азаттык оңдой койгондо азыркы сот балким болбой да калат болчу. Анткенин ордуна Азаттыктын жетекчилиги бир айтканынан кайтпай каталарын оңдогон эмес. Каталарды көрсөткөндүн баарын болсо Матраимовдун акчасына сатылган күчүктөр деп атаган. Азаттык тапкан факттар жана коюлган күнөөлөр кийин Стамбулда атып өлтүрүлгөн Айеркин Саймаитинин айткандарына негизделген. Ал болсо өзү ошол коррупциялык схемага катышкан кылмышкер болчу. Мүмкүн ошондуктан документтердин ичинде Саймаитинин жасалма кол тамгасы болгон. Аны көргөн журналисттер анан чочуш керек эле. Азаттык болсо аны эскерткендердин баарын сатылгандар деп атады. Андан тышкары, иликтөөдө Кыргызстан каракталып, өлкөдөн $700 миллион чыгарылып кеткен деп айтылат. Журналист Токтокунов менен Азаттыктын башка кызматтары мынча акчанын өлкөдөн чыгарылышына Матраимовдордун түздөн түз тиешеси болгон деп айткан. Бирок 5 канал анын өзүн Токтокуновду жана депутат Искендер Матраимовду түз эфирге чакырганда мен антип күнөөлөгөн жокмун дейт. 700 миллионду ким которуптур? Мен котордумбу, инем котордубу, же менин аялым котордубу? 250 миллион деп атасың. Аны дагы ким которду? Сен баягы эми жооп берейин. Мен программада 700 миллион кайдагы акчалар деп суроо койдум. Бул Матраимовдордуку деген жокму? Раим Матраимов бажы кызматында Атамбаевдин учурунда иштеген жана чындай эле коррупциялык схемага катышып кыргыз бажысы аркылуу Кытайдан Өзбекстанга аткезчилик жолу менен миллиондогон доллар турган товарларды өткөргөн деп айтылууда. Экинчи иликтөөсүндө болсо Токтокунов Өзбекстанда сатылган ал буюмдардан түшкөн миллиондор кайра Кыргызстанга алып келинип, аларды Саймаити банк аркылуу сыртка которгон дейт. Андан тышкары Кыргызстан жана түрдүү чет өлкөлөрдөгү ачык маалымат булактарынан алынган жүздөгөн документтерди карап, талдап, болушунча далилдер менен тастыктоого бир нече ай сакталды. Биргелешкен иликтөөнүн жыйынтыгы Саймаитинин башкы дооматтарынын көбүн тастыктады. Иликтөө ырастагандай, Саймаити чет өлкөлөргө жөнөткөн акчанын негизги бөлүгү ушуга чейин биринин дагы сүрөтү ачык жарыялана элек белгисиз уйгур үй бүлөсүнүн улуусу Хабибулла Абдыкадырдын бизнес түйүнүнө агылып турган. Демек, ал 700 миллиондун көпчүлүгү Өзбекстандан келген жана аларды банк аркылуу Саймаити адалдаган. Бирок аны Кыргызстандан чыгарылган акча деген болбойт. Ошондо саламатта калыңыздар.